Бүгүнкү күндө кырдаалга байланыштуу Орусия аба каттамдарын токтотуп атат. Буга байланыштуу Кыргызстандын жергиликтүү компаниялары билеттин баасын болуп көрбөгөндөй кымбаттатты деп айтып атасыз. Эми ал жактагы биздин миңдеген мигрант мекендештерибиздин тагдыры кандай болот? Ушул билеттин баасын кыргыз өкмөтү көзөмөлдөй алабы? Кандай чараларды көрүш керек же болбосо сиз кандай сунуштарды айтасыз? Рахмат. Бардык өлкөлөр ушундай оор кырдаалда өкмөттөр өз жарандарына көмөк көрсөтүү программаларын даярдап атат да, кыска мөөнөттөгү, орто мөөнөттөгү деп. Мына Россия Федерациясын карасаңыздар, Кудайдын куттуу күнү өкмөттүн жыйыны өтөт. Ишкерлерди колдоо боюнча, пенсионерлерди колдоо боюнча, анан көп балалууларды колдоо боюнча, мына 6 жаштан 18 жашка чейинкилерге пособияны чегерүү боюнча чараларды көрүп атат. Эмнегедир бизде ушундай кыйынчылыктарда биздин жарандарыбыз бетме-бет жалгыз калышат да. Айрыкча ушул сыртта жумуш иштеп жүргөн, Россиядагы жүргөндөрдүн абалы өтө оорлоо, кескин түрдө оорлоп кетти. Себеп Аэрофлот Кыргызстанга учууларын токтотту. Өзүңүз билесиз, жумасына 8-9 жолдон учуп аткан самолеттин баары токтоп, азыр жумасына бир 2-3 жолу гана учуп калды. Болгондо дагы биздин авиатрафик учуп атыптыр, кыргыз компаниясы. Аларга ал жактан табытты алууга мүмкүнчүлүк жок экен. Бизде табыт келбеген күн жок. 1 миллиондон ашык биздин жарандарыбыз ошол Россия Федерациясында иштеп аткандан кийин алар сөзсүз түрдө күнүнө келип турат да, ошо тилекке каршы ушундай. Башта ошол баягы ритуалдык кызматтарын көрсөтүү менен, бир киши коштоп келүүсү менен жалпысы бир ошол 40 000 рубльдин тегерегинде бүтүп аткан иш бүгүн тилекке каршы 150 000ге көтөрүлүп кетиптир. Анча айлык алган кыргыз жок ал жакта, билесиз. Экинчиден, биздин кыргыз авиатрафик компаниясы табытты албай атыптыр. Бул өтө оор жагдай. Анан кээ бир сөйөктөр ал жакта жумалап моргто жатып калган учурлары көп экен. Бул аябай чоң кордук. Туугандар үчүн абдан бир жаман кордук. Мына ушуну мен азыр сунуш кылдым. Тийиштүү министрликтерди, жетекчиликтерди чакырып, бул маселени сөзсүз түрдө колго алышыбыз керек. Анан билеттер боюнча дагы абдан туура айттыңыз. Башта бир 7 000, 9 000 турган билет бүгүн 35 000, 40 000ге чейин чыгарып салыптыр да. Эми ушундай кыйынчылыктан бизнес жасабаш керек. Ошол боюнча өкмөттүн көз карашы кандай экен жана кантип биздин жарандарга көмөк бере алат, ошолорду так угуу максатында бүгүн чакырып отурабыз түштөн кийин буюрса. Бул авиакаттамды жүргүзгөн компаниялардын баары жеке менчик болуп атпайбы? Бизде мамлекеттик бир учагыбыз жок болуп атат да. Анан маселенин чечүүнүн жолу барбы? Канчалык менчик болбосун, өкмөттүн, бийликтин өзүнүн бир рычагдары сөзсүз түрдө бар. Өтүнөбү, же теңшерик болобу, же кандайдыр бир тараптарын карап көрүш керек. Азыр ошол тийиштүү комитеттин төрагасы Бакыт Үсөнович Сыдыков абдан туура колдоо көрсөтүп, түштөн кийин эле тийиштүү комитетти жыйнап, тийиштүү азаматтардын баарын жыйнап, ушул маселенин чечүүнүн тез аранын ичинде, мүмкүн бүгүндөн калбай чечилиши керек. Ошонун үстүнөн өзүнүн сунушун билдирди, мен ыраазычылык билдирем ал кишиге. Ошондуктан Кудай буйрса бүгүн так жообун алабызго деген үмүттөбүз.